Саламатсыздарбы ардактуу биздин сүйүктүү теле көрүүчүлөр, жалпыңыздарга ысык салам айталы. Мына бүгүн 21 март демек бүткүл кыргыз элибиздин Ноорус майрамы менен жалпыңыздарды чын делебестен куттуктайбыз. Урматтуу теле көрүүчү, мына ушундай токчулук, молчулук ырыскы жааган, башкача айтканда жаз майрамы, көктөмдүн майрамы, ошол эле учурда улустун улуу майрамы деп эсептелген Ноорус майрамында мына ушундай майрамдык чыгарылышта кесиптешим Кубаныч, ошондой эле кызыңыздар менен Жазгүл сиздердин кызматыңыздардабыз. Ооба, бүгүнкү күндө негизи баарыбыз тең даярдаганбыз, биздин жалпы жамаатта даярдаганбыз. 1 сааттык буга чейин эфир болсо, мындан кийин мына бүгүнкү күндө 2 сааттык болмокчу. Андыктан 9тан 10го чейин сиздер алыстабай туруңуздар, сыналга жакыныраак келиңиздер. Жаңыдан уйкудан ойгонуп аткан болсоңуздар, жалпыңыздарга мына ушул Ноорустун таңы демекчибиз. Ооба. Урматтуу теле көрүүчү, дал ушул күнү 21 март Кыргыздын жаңы жылы катары эсептелген Ноорус майрамында айлана көрккө бөлөнүп, таарыныштар жазылып, ошондой эле бардык кыргыздар ошол күнү кубанып, сүйүнүп, жаңы кийимдерин кийип, улуттук майрамыбызды белгилешкен экен. Кесиптешим экөөбүз дагы жаңы кийимдерибизди кийип, маанайыбызды көтөрүп алып, бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз. Маанайыңыз жакшыбы? Албетте. Сонумбу? Жакшы маанайда келдиңиздер. Демек, урматтуу теле көрүүчүлөр, мына бүгүн баарыбыз тең жакшы маанайда бололу. Ноорус майрамды майрамдайлы жана ошондой эле ыйык Рамазан айыбыз, орозоңуздар кабыл болсун жалпыңыздарды. Бүгүн биздин куттуу студиябызда бир өзгөчө өнөр адамдары менен, өзгөчө талантты баккан инсандар келип отурушат. Ооба. Урматтуу теле көрүүчү, кесиптешим айткандай эле бүгүнкү Ноорус майрамы өзгөчө белгиленип жатат. Анткени Ороз айына туш келип, андан сырткары бүгүн жума күнгө дагы туш келип турат. Бүгүн биз куттуу студиябызга таң эрте атайын өзгөчө конокторду чакырдык. Бүгүн бизде конокто маданияттын мыкты кызматкери Мелис Элебесов, ошондой эле ырчы обончу Кенжебек Асанакунов конокко келди. Саламатсыздарбы? 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 Кош келиптирсиздер. Мантаңыздар менен, маанайыңыздар жакшы келип алдыңыздарбы? Майрамыңыздар менен куттуктайбыз алгач. Рахмат. менен дагы. Теле көрүүчүлөр менен учурашып амандашып алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз журтчулугу. Сиздердин бүгүнкү ушу кирип келген Ноорус майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушул ыйык Рамазан айында дагы Кудай таалам бардык дуа тилектерди кабыл кылсын, эл жерибизде тынчтык болсун демекчибиз. Сонун. Эми бүгүнкү майрамдык салтанат кандай башталды? Эртең менен эле ошол сиздердин куттуу студияда менен башталып атат, буюрса. Жакшы. Жакшы. Мен сага мына бүгүн куттуу студиябызда бүгүн майрам болуп атпайбы кесиптеши, андыктан баягы дароо эле бир жагымдуу дестеме бир шаң менен баштабасак кандай дейсиз? Коноктордон сураналы, бүгүн Ноорус майрамы ошол эле учурда орозого туш келип турат. Жарамазан айткан учур, жарамазан айтып бербейсиздерби теле көрүүчүлөргө? Теле көрүүчүлөрдүн үйлөрүнө жарамазан айтып баралы. Жарамазан айтып баралы да. Жарамазан айтсак деп, жабырашып кайтсак деп, учуп күйүп биз келдик, ушул үйгө туш келдик, учуп күйүп биз келдик, ушул үйгө туш келдик. Жарамазан бизге айтылган, айланайын кыргыз калкында. Ат байладык тереке, ушул үйгө береке, биз жарайбыз кереке, Акданыңа бере кой, Ак батага келе кой, айланайын жеңеке. Жарамазан жалп экен, Жарамазан аны кыргыз салт экен. Салтын билген жигиттер кыргызымдын барк экен, салтын билген жигиттер кыргызымдын барк экен. Жарамазан бизге айтылган, айланайын кыргыз калкында. Ак байладык тереке, ушул үйгө береке, биз жарайбыз кереке, Акданыңа бере кой, Ак батага келе кой, айланайын жеңеке.
Aylanay, aylanay, aylanay jengeke. Aylanay, aylanay, aylanay jengeke. Ай баракелди. Азаматсыздар, кандай сонун чыгарма, э? Баягы баарыбызды тең чаңга бөлөп, мына жалпы Жумурай журтубуздун үйлөрүнө жармазан айттык, урматтуу теле көрүүчүлөр. Дагы бир жолу жалпыңыздарды майрамыңыздар менен дейли, ошондой эле Кутман таңыңыздар менен дейли. Мына ошол Кутман таңга карата өзүңүздөрдүн баягы кармаган орозоңуздар кабыл болсун деп бизди сыналга жалпыңыздарды чакырмакчыбыз. Ооба, албетте. Эми менде төмөнкүдөй суроо, сиздердин учуруңуздарда жармазан кандай айтылчу эле? Окуучулук күндө, балалык күндөрүңүздөргө барып келели. Биздин убакта деле ушу айтчубуз, бирок мындай караңгыда чыгып эле балдар болуп, көчө кыдырып ооз ачкан убакта кийин айтчу элек. Андай бирок аккордеон көтөргөн эмеспиз, бирок мындай балдар менен шоуга барып айткан убактар болгон. Мерсага. Биздики деле ошол Кенжебек бек айткандай, кичинекей кезде досторубуз менен барып, мындай кыдырып пакеттерди көтөрүп алып ошондой айтчубуз да. Анан жармазан айтып өткөндө чорулдашып, топтогон таттууларды бөлүшүп, 5 сом, 10 сом алып ушундай. Чоң белек болчу да ошол. Анан Норуз кандай белгиленчү? Норузда болсо, бул Норуз негизи баягы Союз тарагандан кийин баягы эгемендик алгандай башталды ушу негизи Кыргызстан боюнча. Менин оюмча да биздин айылда башталган эле ушул биринчи Норуз болгондо ушу айылга эме кылып, мындай боз үй тигип, кадимкидей мал союп, бата кылышып, айылдын эли чогулуп, жакшынакай эме болгон да, мындай бир майрамдык маанай менен өткөрүшкөн. Апаларыбыз элечек кийип, ошол жактан кадимкидей оюн союк уюштуруп, улуттук оюндар ойнолгон деген. Жакшы экен. Демек, боз үйлөр тигилип, мал союлуп, ошол эле учурда улуттук оюндар ойнолуп, мал жандын амандыгын тилеп, жаздын келишин күтүп, дыйкандар тала жумуштарына аттанып, кыштан аман эсен чыктык деп, апаларыбыз алас деп жер жалып чөп чыксын, желин айрылып сүт чыксын деген сөздү айткандарын биз эсибизде, ушундай аластап жакшы каалоо тилектерин айтышчу эле ошо. Жакшы. Негизги бүгүнкү план боюнча кандай сиздерде баягы Норуз майрамга карата өнөр адамдарынан сөзсүз түрдө баягы жыл сайын даярдык болот эмеспи майрамга карата? Сиздердин даярдык кандай бүгүн? Биздин эми даярдык жакшы, ошол шаар ичинде бир 2-3 жерге ушундай сиздерге ошо радио телелерге чакырууларга барабыз. Анан мен өзүм дагы ушул Свердлов райондук балдар чыгармачылык борборунда эмгектенем, колумуздан мугалим болуп. Анан аякта да ошо бизде Свердлов райондук акимчиликтин алдында Ноорузга карата концерт беребиз, 12-те башталат. Буюрса. Жакшы экен. Алгач Элди майрамдатабыз да, биздин кызмат ошодо. Жакшы экен. Анан эми азыр жаштарга Норуз жөнүндө сиздер баягы чыгармачыл инсансыздар, жаштарга сиздер айтып, көрсөтүп берип турушуңуздар керек да. Анан Норуз туурасында сиздер кандай талим тарбия жаштарга үйрөтүп атасыздар? Балдарыңыздарга Норуз туурасында кантип айтып берип жатасыздар? Норуз туурасында эми бул Норуз баягы мусулмандардын жаңы жыл майрамы деп коет экен. Ошол Норуз майрамында биз эми баягы эмне деп айтат элек? Баягы күндүн жылышы менен жер жаңыланып, жерге жан кирип дегендей кыскасы баягы жакшылыктардын эмеси болот дегендей да мындай. Жакшы экен. Эми биякта теле көрүүчүлөр аккордеон менен дагы жандуу комуздун коштоосунда дагы ырдап берсе болот. Жакшы ырдашат экен. Дейт. Кайсыл ырдап бересиздер? Кутман таңар менен регион телеканалы сиздердин коллективди Норуз майрамыңыздар менен куттуктайм, ишиңиздерге ийгилик дейт. Ысык көлдөй терең бактылуу улукту каалайм, булбулдай сайрап, аман болгула, бар болгула, бай болгула деп бизге теле көрүүчүлөр ушундай каалоо тилек жиберген экен. Эми мына ушундай каалоо тилектерден санарбын. Эми куттуктап туруп Норуз майрамы менен бир музыкалык чыгарма аткарып бериңиздер. Анда ушул сиздер үчүн мен ырдап берейин. Бардык ушу көрөрмандарды Норуз майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайлы. Эл жерибизде тынччылык, жакшылыктар болуп турсун. Таластан чыккан Тургуналуу Нурматов деген жакшы бир агайыбыз бар. Ошо эски чыгармасын ырдап берели. Кыялдагы бир сезим деген чыгармасы.
камыштын дилдирегиндей какындын үлбүрөгүндөй кыялда турат бир сезим төгүлүп барып төгүлбөй арзыбай туруп аныма ак сүйүү арнабагыла алсаңар мейли абиро кол менен кармабагыла кол менен кармабагыла булуттун бурун көгүндөй булактын тулугонундөй кыялда турат бир сүрөй көрүнүп барып көрүнбөй арзыбай туруп аныма ак сүйүү арнай барына алсаңар мейли абиро кол менен кармабагыла кол менен кармабагыла чыгыштын бурултагындай чымчыктын балапанындай чыпчыйттап келип бир обон жаңырып тура жаңырбай арзыбай туруп аныма ак сүйүү арнай барына алсаңар мейли абиро кол менен кармабагыла кол менен кармабагыла кол менен кармабагыла Ай баракелди өтө сонун керемет. Жүп болсун дагы агайдан дагы сураналы, Ооба. кесиптешим. ырдаңыз кана кайсы ырдырда бересиз Бек агабыздын жаш сезимдерин аткарып берейин. Баракелди гана келиңиздер. Өтө сонун. Соктанамын жап-жашы байланама ууштай жаздым теңелмес сага гана тартынбай мени карап гүлчү жаным бет кучактап жүзүңдөн сүйчү жаным түгөнү күнүм болуп жүрчү жаным тартынбай мени карап гүлчү жаным бек кучактап жүзүңдөн сүйчү жаным түгөнү күнүм болуп жүрчү жаным Аралап жаш жиберди келесиң сен жаныма сеземин уянды сезилет мага гана эй тартынбай мени карап гүлчү жаным бет кучактап жүзүңдөн сүйчү жаным түбөлү күнүм болуп жүрчү жаным тартынбай мени карап гүлчү жаным бет кучактап жүзүңдөн сүйчү жаным түбөлү күнүм болуп жүрчү жаным сүйчү жаным Бали керемет. Кандай сонун, кесиптеш. Өтө сонун ыраазычылык билдиребиз. Анан мен сага айтсаңыз, негизи эле баягы чыгармачылыктан сурагым келип атат. Канча жылдан бери, кайсы жылдардан баштап ушул чыгармачылыкта келе атасыз? Биз эми чыгармачылык ушул музыкалык окуу жайды бүткөндөн кийин
бир 2010 жылдан башталды да. Негизи мен өзүмдүн дагы ата-энем чыгармачыл адамдар, Балыкчы шаарында маданият үйүндө, балдар музыкалык мектепте мугалим болуп иштешет. Өзүмдүн жеке чыгармачылыгым ошо студент кезден башталды десем. Студент. Туура болот да. Агай, сиз кантип чыгармачылыкка келип калдыңыз? Кантип ушул чыгармачылыктын казанында кайнап калдыңыз? Мен кете эле ушул музыкага жакын болгондон баштаса керек, кичинекейимден баштап ушул музыкага жакын болчумун. Анан кийинчерээк эле ушу инструмент үйрөнүш керек болду, аккордеон үйрөндүк окуп жүргөн кездерде. Анан кийинчерээк өзүбүз дагы өздөштүрдүк, башка инструменттерди үйрөндүк. Анан ырдай баштадык. Анан кийин акыркы убакыттарда ошо жазып, кичине обон чыгарып, ошол менен эле алектенип кетебиз. Ошол кыскача айтканда. Кандай учурда обон жаралат? Эми кандай десем, бир жакшы кээде бир жаратылыш. Бирөөнү жакшы көрүп калганда. Ал сезимде эле болот, туура. Бекеринен жөн жерден жаратылат. Көбүнчө ушу жаратылышка чыкканда бир жакшы бир эргүүп келет да мындай. Бир момент келет экен, ошол убакыттарда бир обон жаралат. Анан текст акырынан 1-2 саптан жаралат экен, ошон менен ошончо турган. Обонго текстти дагы өзүңүз жазасыз? Текст жазам, бирок 1-2 ырым бар текст. Анан кийинки убакыттарда эми текстке деле баягы аяр мамиле мындай карабаса ошо эме болуп кеткен да, акын ага эжелердин тексттеринен караштырып ырдап эме кылабыз да, обон жаратканга аракет кылып атабыз. Ошол кыскача айтканда. Унаада баратканда, жол тыгында турганда, же болбосо баягы көпчүлүк учурда бир кысталаң жумуш болуп атканда, ушунчалык тар убакыт болуп аткан учурда бир обондун кайрыктары келип калса, мындай учурлар дагы болот да. Баягы жай баракат турмушта эмес, ушунчалык көп жумуш арасында бир обондун кайрыктары келип калса, кантип мээңиздерге кармап каласыздар? Аны кийин дагы кайра иштеп чыгыш керек болот да. Андай убакта туура кээ бир убакыттарда кармап да кала албайбыз. Анан мындай тышкары өзү жүргөн убакыттарда келгенде эми баягы телефонго жазып ошол жерде ырдап кичине мындай кызмылдап дегендей диктофонгочу кайрыктарды түшүрүп калабыз да. Анан сактап койгонго аракет кылабыз, ошону менен ошондой чыгат экен. Азыр оңоюраак болуп калыптыр да. Кайрык келгенде эле телефонду ача каласыздар, унутуп калбайын деп. Жакшы, анан кесиптеш негизи эле баягы чыгармачылык адамдардан, таланттуу адамдардан аябай сурагым келе берет да. Бул баягы Мелисага айтсаңыз, негизи канча жылдан бери ушул өнөр жолуна бул Кудайдын да берген бир өзгөчө фазилети да. Анан ушунча жылдан бери баягы өнөр жолунда экенсиздер. Эгерде баягы адам баласын кайра башынан жаратканда кайрадан бир өнөрдү тандайт белеңиздер же башка жолго барат? Ушундай мүмкүнчүлүк келип калса. Эми мен негизи спортко аябай кызыгам да, футболгочу. Кичинекей кезде деле өзүм негизи футболист болгум келе берчү да. Эгерде кайра ушундай мүмкүнчүлүк болуп калса, ошо футболист болмок болушум керек деп билем да. Болбосо бул өнөр адамы деле жакшы негизи. Элдин сыйында жүрөсүң. Анан ага айтсаңыз, мына өнөр деп калдык, азыркы учурда мамлекетибизде жаш өнөрлөр, жаш таланттар чыгып келаткан учурда баягы жыл сайын көрөбүз жаңы таланттарды. Анан ушул деги эле ушул талантка деген бир сунушуңузду, кеңешиңизди айтып кетсеңиз, ушул талантка көз караш кандай болуш керек? Ооба. Талантка кандай көз караш? Таланттуу адамдар кандай мүнөзгө ээ болуш керек? Талантка көз карашым эми менин оюмча, мисалы ошо чыгармачылыкты тандаган болсо, ошого башот менен эле кирип, анан өзүнүн дагы баланын эмесинде болуш керек да, өзүнүн баягы дээринде болуш керек да. Дээринде болбой туруп, кээ бирөө болот, кызыккандар болот, мисалы ырдагысы келгендер болот, же бир кандайдыр бир аспап ойногусу келгендер болот. Бирок дээринде болбосо, дээринде болбогондон кийин бир аз кыйыныраак болуп калат да. Эгер дээринде бар бала, ал өзү эле өздөштүрүп кеткенге мүмкүнчүлүк бар да. Ага бир аз башында багыт берип койсо, ал өздөштүрүп кетет, ырдагысы келген ырдап кетет дегендейчи баягы. Эме кылса болот да, ушундай аспаптарга үйрөнгүсү келсе, мисалы ошо талантка ушундай эме кылыш керек да, бир дээр менен өзүнүн дээринде болгондо ошондой. Дээринде жок болсо миң аракет кылсаң дагы жакшы жыйынтык чыкпайт. Эми чыкса чыгар, бирок баягы мисалы бир аспапта үйрөнсө, ал жаттама болуп калышы мүмкүн. 2 обонду же бир 3 музыканы жаттап ойносо болот. Андан аркысында баары бир дээринде бош керек да, негизи. Дээринде болгондо бар. Анан Кенжебек агай, сизге ушундай мүмкүнчүлүк келип калса, сиз кайсыл кесипти тандамак элеңиз? Эми бир сыйкыр болуп ушундай мүмкүнчүлүк келип калса?
Bilmem nuga. Onda ben сүрөтчүлүктү кызыкчумун негизи, сүрөтчүлүккөчү. Сүрөтчүлүктү тандайт болушум керек деп ойлойм. Азыр кээде сүрөт тартасызбы? Скульпторлукту сүрөт тартып калат кээде. А сиз футболдук оюндарда азыр кандайсыз? Балалыктагы кыялым орундалбай калды деп анан балким достор арасында футбол уюштура коюп, кесиптештер арасында да. Эми мен деле ушул өзүм атам кичинекей кезде футбол көрчүк. Азыркыда интернет, спорт деген каналдар жок болчу да, аябай түнкү 12:30 чейин күтөбүз. Кээде пш деп өчүп салат, бир 15 мүнөт көрсөтүп элечи. Ошондой болчу да. Ошондон баштап эле кызыктык да. Ошол кичинекей кезде Бразилияга аябай мындай жан тартчумун да. Ошо 2006 эле ушул чемпионат мира болгон, ошондо Францияга утулуп калган, ошондо аябай жиним келип, ыза болуп, мындай футбол көрбөйм депчи анан. Ал негизи туура эмес экен, себеби утулганды да билиш керек экен спортточу. Ошондон бери эле мындай аябай кызыгам да футболго. Бразилия футбол командасына фанат болгон турбайсызбы? Аябай фанат болгон да. Жакшы. Барыбыздын биргеликте анда дагы бир жагымдуу чыгарма болсунбу кесиптеш, Дагы бир чыгармалар берели анда. Таңыбызда Карындаштарга берели. Элибиздин биздин баарыбыздын майрамыбыз. Шаңдурагырлардан эле да берели. Элдин маанайында бүгүн майрамда. Карындаш деген чыгарма сиздер үчүн. Карасам сенин сүрөтүң, жылмайып мага күлөсүң. Көрүлүп койсоң болбойбу, карындаш кайда жүрөсүң? О карындаш, сеникинде көздөр табылбас, көз карашың өтүп баратат. О карындаш, о карындаш, senikinde gözler tanılmaz, göz karışın ötüp baratan. O karındaş, İzledim dalay gün öttü, tapadım sende çüröktü. İzletme gelsen olmay bu, kusada kılvay jüröktü. O karındaş, senikinde gözler tanılmaz, göz karışın ötüp baratan. O karındaş, o karındaş, senikinde gözler tanılmaz, göz karışın ötüp baratan. O karındaş, Karasam senin suratın, jılmayıp bana gülösün. Görülüp koyson bolmaydı, karındaş kayda jürösün. O karındaş, senikinde gözleri tanılmaz, göz karışın ötüp baratan. O karındaş, o karındaş, senikinde gözleri tanılmaz, göz karışın ötüp baratan. O karındaş, o karındaş, Ay barakeldi, керемет баракелди. Ыраазычылык билдиребиз. Анан бүгүн бизде эфирде дагы телекөрүүчүлөрдүн атынан келген куттуктоолор,
каалоо тилектер барбы кесиптеш? Албетте. Саламатсызбы, Регион телеканалы жалпыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм деген каалоо тилек бар экен. Аябай жакшы ырдаган ырчылар чакыртырсыңар дейт, ыраазычылык билдирем дейт. Эми биз дагы телекөрүүчүлөрдүн атынан, кесиптешим экөөбүздүн атынан, жалпы эле Регион телеканалындагы ар бир кызматкердин атынан сиздерге ыраазычылык билдирели. Атайын убактыңыздарды бөлүп, биздин телеканалга келип, анан биздин студияны шаңга бөлүп, мына ушундай сонун музыкалык чыгармаларды аткарып бердиңиздер. Эркин микрофон берели. Телекөрүүчүлөргө кайрылып, майрамдык куттуктоо жолдосоңуздар болот. Биринчиден ушу студияга чакырганыңыздарга чоң рахмат демекчибиз. Жалпы эле кыргыз элинин бүгүнкү Нооруз майрамы менен куттуктайбыз. Ошол ыйык Рамазан айында туткан орозолор кабыл болсун. Жалпы бардык кыргызстандыктарды бүгүнкү майрамы менен дагы иншалла. Биз дагы сиздердин жамаатыңыздарга рахмат айтабыз. Кыргызда жакшы сөз бар, чакырылган жерден калба, өзүң бас барба дейт, Ошол баттан чакырып туруңуздар, биз келип туралы. Бүгүнкү Нооруз майрамыбыз баарыбызга кут болсун. Рамазан айы да кут болсун. Ушундай Регион каналы Кыргызстандын болгон 7 тууганына жакшы ырлар менен, жакшы жаңылыктар менен чыгып, ак кызматыңыздарды түтөп аман болуңуздар. Саламатсыздарбы теле алып баруучулар жана ырчылар, орозоңор кабыл болсун. Мелис эң мыктысың, эсиңдеби кече сен тааныштырган күн эле. Өмүрүң узун болсун, бактылуу карыкка жеткиле деп Медер мырза кайрылуу жолдогон экен. Балким таанышыңыз окшойт. Ооба, мен 11 классты бүтүп, анан бир кесиптик лицейде окуп калгам. Бир шарттар мененчи, училищага чейин. Демек сиздин таанышыңыз дагы эфирден көрүп аткан. Бир группалаш эже менен тааныштыргам, анан үйлөнүп калышканда. Ошон үчүн сен тааныштырган күн эле деп аткан турбайбы? Жакшы экен. Агаларым бар болуңуздар. Ийгилик каалайбыз, баягы чыгармачылыктын бир туч окусуна жетип, баягы эч качан кемибеңиздер, ырыскыңыздар кемибесин, жалпы жумурай журтубузга ушул бир өнөр менен руханий азык тартуулап жүрө бериңиздер, ишиңиздерде ийгилик болсун, бар болуңуздар демекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн биздин куттуу студиябызда өзгөчө шаңга бөлөгөн биздин өнөр баккан өзгөчө таланттар бүгүн бизде конокто болду. Албетте, урматтуу көрүүчү, бизден алыстабай биз менен чогуу биргеликте болуп туруңуз. Анткени алдыда дагы биздин кийинки конокторубуз бар. Даңкы Регион көрсөтүүсүн улантат. Алыстабай туруңуз.